Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер, ишкерлер, амансыздарбы? Мен сиздерге даяр кирешеси менен иштеп жаткан биринчи кабаты тойкана, ал эми экинчи кабаты мейманкана болгон два в одном деп койсок дагы болот. Ушундай кирешелүү бизнести сатка чыгарышты мен сиздерге тартып берейин. Дарегине көңүл буруп коюңуздар. Дареги центрде баарыбызга белгилүү болгон ушу Ломоносова көчөсү, Ленин көчө менен Ломоносова көчөгө бурулганда эле 150 метрден кийин оң жак бетте көп жылдан бери иштеп келе жаткан Азем тойканасы сатыкка чыкты. Анда эмесе баштадык. Видеону түрдүрбөстөн аяна чейин маани берип көрүңүздөр. Мен сиздерге баардык маалыматтарды так айтып берген аракетин кылайын. Лайк басып койгонду дагы унутпаңыздар. Бизди лайк менен колдоп туруңуздар. Мынакей кирдик. Киргенде эле оң жак бетте коноктор той башталганча бул жакта коноктордун күтүп отуручу зал экен. Андан кийин тойго кирерде сырткы курткаларын бул вешалкалар келип андан ары залга өтүп кетет экен. Бул коридор менен ушу дааратканалары мужской, женский бул жакка аябай жакшы шарттар менен курган экен. Көбүнчө баягы тойканаларда дааратканалары сыртта болгондо, баягы кыштын каты сууктарында келген коноктор бир аз жука кийим менен келгендер бир аз үшүп, кичине кыйынчылык жаралат. Бунуку баардык шарты ичинде. Абдан бир жакшы курган экен. Жакшы ойлонгон экен. Бул жактарын эске алып, бул бөлмө той ээлеринин той башталганча мынакей күзгүзү менен ушул жака кирип даярдануучу бөлмөсү. Бул жагы сырттан кирүүчү, чыгуучу дагы бир запасной вход. Негизи эле бул тойканалар менин көз карашымда кирешелүү бизнестердин бири. Себеби биздин бардык салтанаттар, той, аш, Куран окутуу жана башка ушул сыяктуу бардык салтанаттарыбыз ушундай тойканаларда, кафелерде өтүп калды. Бул тойкана негизинен 200 орундук. Бул залга 200 конок батат. Бардык караңыздар, ремонту жакшы, ночной потолокторун, софиттерин өзүңүздөр көргөндөй эле эч кандай бир вложениянын кереги жок. Сатып алып эле Кудай буйрса сиздерге киреше киргизип берүүчү даяр кирешелүү иштеп жаткан тойкана. Бул жакта кухнясындагы мынакей печкаларынын, вытчкаларынын баары даяр. Негизи даяр бизнес алгандагы бир жакшы жери эсиңиздерге түйүп коюңуздар. Алып эле сатып алып эле иштетип киреше киргизет. Көбүнчө бир иш баштаганда, жаңы баштаганда ар кандай нюанстар чыгып, улам ар кандай бир вложенияларды кыласыздар. А бул жакта баардыгы даяр иштеп келген, баардыгы салынып, курулуп калган. Бул жагы тамада отуруучу экинчи кабаттагы чоң бөлмө. Мына туугандар, бул жагы экинчи кабатта мейманкана деп жатканбыз. Мейманкананы дагы тартып берип атам мен сиздерге. Мейманканадагы номерлер жалпысынан 5, үчөөсү 3 комнаталуу, ал эми экөөсү 1 комнаталуу бөлмөлүү. Ар бир бөлмөдө мына ушундай туалет, раковиналарды көрүп атасыздар бардык шарттары менен. Бул жагы 3 бөлмөлүү. Мынакей ушул бөлмөдөгү квадратуралардын чоңуна дагы маани берип коюңуздар. Негизи ушу мейманканалардагы жакшы кирешелүү тармактардын бири. Мен негизинен эле бул тойкананын сыртынан көргөндө мынчалык баягы чоң экен деп элестетчү эмесмин, бирок ушул ичине кирген кезде чоңун дагы өзүңүздөр көрүп, негизинен баа бересиздер. Бул видеону туугандар ушундай бир туугандарыңыздарга, мигранттарга жөнөтүп коюңуздар. Биздин каналда дагы ушул мигранттар көп, өзүнүн мекендеш мигранттарыбыз көп. Алар дагы бир канча бир кыйладан бери ушундай иштеп келишет, өз акчаларын топтоп, өз туулган жерлеринде, өз мекенине бир кирешелүү бир бизнести ачсак деген ойлору жок эмес. Балким ошол бир мигранттарыбыздын бирине буйруп калышы дагы мүмкүн. Анткени биздин комментарийлерге дагы ушул мигранттарыбыз көп комментарийлерди жазышат. Ушундай бир кирешелүү бизнестер болсо тартып берсеңиздер деп ошон үчүн айтып жатам. Андыктан бул видеолорду дагы ошол бир мигрант туугандарыңыздарга, досторуңуздарга жөнөтүп жардам берип коюңуздар. Бул эшик менен
сыртка өзүнчө бир ворота менен чыгып кетсе болот экен. Той болуп жаткан кездерде ошол бир конокторго аралашпастан мынакей ушул вход менен, ушул ворота менен өзүнчө кирип чыкса дагы болот экен. Мен азыр эми асты менен түшүп, нар жактан очокканаларын, сырт жагын баарын тартып берейин. Баасы боюнча мен силерге маалымат айтып берейин. Өткөнкү чыгарылышта биз $120,000 деп чыгарган элек, анда анчалык шашылыш эмес эле дейт. Азыркы учурда бир аз шашылыш болгонуна байланыштуу бир кыйла баасын ылдыйлатышты. $120,000 AQSh эмес, $95,000 AQSh сурап жатышат. Варианттарды дагы карайбыз деп жатат. Унааларга алмаштырылуу, жер тамга, участокко, же болбосо Бишкектен квартирага. Кыскасы кандай вариантыңыз бар? Төмөндөгү номерге чалып, эгер кызыксаңыз, төмөндөгү номерге чалып, өзүңүздүн варианттарыңыздын баарын айтып көрүңүз. Балким сиздин вариантыңыз дагы бул кожоюнга жагып калса, келишип калса, бул сизге буйруп калышы мүмкүн. Мынакей сырттагы очокканалары 3 чоң тайгазан вытяжкалар менен ичинин да көрүп атасыздар. Баасы боюнча оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Эгер мен комментарий бере турган болсом, менимче баасы арзан десем да болот. Себеби ушу бул 8,5 сотук центрден өзүнүн баасы канча турат, өзүңүздөргө маалым. Ал эми эгер ушундай бир тойкана кура турган болсоңуздар, ушунча бир 8,5 сотуктун баарына курулуш сала турган болсоңуздар, строй материалдардын кымбатын көрүп атасыздар. Эч кандай мындай суммага $95,000 мынчалык стройка бүтүшү мүмкүн эмес туугандар. Ушунча ремонту менен. Анда эмесе келерки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, анан коңгуроону басып койсоңуз, биздин ар бир чыгарылыш таластагы жаңылыктар, маалыматтар сизге жетип турат.